Kabırga koygondan keyin kabırda adam ушинтип üstüne toprak ırgıtılıp atkanın sesip jatat deyt. Bir elestetip görölüçü. Kabırda bul dünyalarda üylörübüzdü kanday remonttotуп atabız, kanday удобстволар түзүп atabız üylörübüzdü. Gördüңүздөр, үйгө барган учурларда бир аз болсо дагы иштеп, жанталашып, бир нерсе кылып, өзүбүзгө бир шарт түзгөн аракетибизди кылып атабыз. Бирок кабыр сага шарт эмес. Падышанын кабыры да бирдей, көчөдөгү селсаяктын кабыры да бирдей. Бул дүйнөдө байдын да кадыры бирдей, кедейдики да бирдей, урматтуу бир тууган. Ошол жерге сенин алып бара турган нерсе дүнүйөдөн сенин утуп бара турган нерсе 5 метрлик эң арзан болгон материал. Биздин Мадинага базарга барып туруп материалдар сурап көргүлөчү. Эң арзан ошо кепендин материалы 500 сомго келет ошо. Бул дүйнөдөн алып кете турган нерсең арамдан жыйнап атасың, адалдан жыйнап атасыңбы, заңгыратып үйлөрдү салып атасыңбы, кымбат машинелерди айдап атасыңбы, үстүңө ардактап эмне деген кымбат кийимдерди кийип атасыңбы? Бирок бул дүйнөдөн алып кете турган нерсең, эгер ошол дагы насип болсо бир туугандар, насип болбогон болсо алда жок. Ошо 5 метр материал менен кетесиң, бир гана сени менен бара турган нерсе, сенин кылган амалың барат бир тууган. Жаныңа амалың барат, кылган ишиң сени менен чогуу барат, башка эч ким барбайт. Сенин үстүңө эң жакшы көргөн атаң, эң жакшы көргөн бир туугандарың, эң күнү түнү сен футбол ойноп жүргөн, күнү түнү бильярдтарда жүргөн, баняларда түшүп жүргөн, кучакташып жүргөн досуң дагы аргасы жок. Барып ыйлап, сенден ажыраганына бир аз өкүнөт дагы үстүңө топуракты салып, жарым сааттын ичинде артка кайтат. Сен алар жарым саат мурун турган сенин үйүңө кайтып кетишет. Башка эч нерсе кылбайт. Артыңан бир дуа кылат. Ошол учурларда жаткан киши, кабырга кирген киши үстүнө ыргытылып аткан топурактарды сезип жатат деген. Бир туугандар, элестетип көрөлү, ушу кабыр эң караңгы жер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мен кабырдан дагы коркунучтуу жер көрбөдүм деген. Пайгамбарыбыз сыпаттаган жер, эң коркунучтуу жер ошол жер болот экен. Жалгыз сен амалың менен бирге өзүңдүн ушу дүйнөдө 60 жылдык жашооңо, мүмкүн 70 жылдык, мүмкүн 20 жылдык, мүмкүн 28 жылдык, мүмкүн 47 жылдык ар кимдин Алла Таала пешенесине жазып койгон тагдыры бар. Ошо ар бир күнүңө, ар бир секундуңа Алланын астында Мункар Накир деген периште келет. Ошого жооп бергенге жалгыз каласың бир туугандар. Калган учурларда ошентип туруп адамдар кайтып кеткенде адамдардын кадамдары басып, ошентип буттары жерге ташталып кетип аткан үндөрдү угат, көзү ачылат дейт. Ошол учурларда бир ушундай үн угулат. Абди захабу ва таракук ва фил кабри вадаук ва лау заллу ма'ака ма нафаук ва лам ябка ма'ака илля ана ва анал хайй аллази ла ямут. Кулум, сени алар кетип калышты, сени кабырга таштап коюшту, сени кабырга көмүп, сени коюп коюшту. Бирок алар сени менен калып калганда дагы сага пайда бере алышпайт эле. Сени менен жалгыз гана мен калдым, мен болсо өлбөй турган затмын деген үн келет деген. Урматтуу бир туугандар, адамдын акыры ушул экен. Көрдүңүздөр, ар бирибиз бул дүйнөдө эмне деген кыйындар өткөн, эмне деген падышалар өткөн, философтор өткөн, жазуучулар өткөн. Адамдарга бир сөз сүйлөсө, бир сөз чыгып телевизордон сүйлөп койсо, адамдар бир ай ошонун сөзүн кайталап, ошого тамшанып, ошол адамды бир көрүп калсам, колун кармап калсам деп туруп, ошентип арзуу кылган адамдар да өткөн. Дүйнөгө чалгын салып, дүйнөгө согуш кылам деп Гитлер да өткөн, Наполеон да өткөн, Чыңгызхандар да өткөн бул дүйнөдөн. Бул дүйнөдөн такыбалар да өткөн. Бул түбөлүк Аллага гана татыктуу. Эң негизги эки дүйнөнүн адамзаттын башындагы таажысы болгон пайгамбар да өткөн, башка пайгамбарлар да өткөн. Бул дүйнөгө түбөлүктүүлүк бул Алла Таалага гана жарашкан нерсе. Алладан башканын бардыгы өлө турган, өлүм даамын тата турган махлук болот. Урматтуу бир туугандар, бир огушуну угуп өлөбүз эмес. Биз деп атабызбы, Алла деп атабызбы, анда Аллага баш ийели.
Пайғамбар деп атабызбы, пайғамбарға башы ели, жөн эле пайғамбар деп коюп, жөн эле Алла деп коюп туруп анан калып кала бербейли бир туугандар. Акылыбызды ошого жүргүзөлү.